Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бийлик парламенттик шайлоого кайсы партия менен барары маалым болду. Баткендин эли ооруса кайда барат? Аймакта дарыгерлер массалык түрдө жумуштан кетүү боюнча арыз жазышты. Депутат Мирлан Жээнчуроев ички иштер министрине Крим адамдары кайда жүргөндүгүн айтып берди. Кезинде мамлекеттик башкаруу кызматтарында отуруп, ал тургай Манас ордени менен сыйланган Шоопур Кайманатовар Илмияновдун шору куруду. Октябрь райондук соту аны ири өлчөмдө жасалган алдамчылык менен айыптап, 7 жылга эркинен ажыратты. Кезинде Илмиянов ити чөп жеп, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев аны Султан Ибраимовго теңеп, көпчүлүктү таң калтырган эле. А бирок ошол кезде Атамбаев ишенген адамы бирөөдөн $150,000 алдап алганын балким сезбеген чыгар. Ал эми Илмиянов болсо сот койгон айыпты четке кагып, күнөөсү далилденбей калгандыгын айтып берди. Бүгүнкү күндө бир кагазда Илмиянов деген фамилия болсо, ошол факты көргөн жокпуз. Бир банктын кагазы болобу, бир телефон. Муну менен эмне айтып кетти? Бүгүнкү күндө мага коюлуп аткан күнөө, айып, эч бир чындыкка алып келбейт. Фактысы жок. Өзүңүз окуп, өзүңүз териштире берсеңиз баарын карап чыгыңыз. Мен сөзүмдүн кыскартып, аягында эмне демек? Урматтуу төрагалык мүчө, мен жана менин ата-энем 6 жаш балдарымдын бактысына бүгүнкү күндө мен сизден суранып турам бул жерде. Биринчиден Кудайдын астында, экинчиден билимдин астында, үчүнчүдөн мыйзамдын астында. Ушул жагдайлардын баарына сиз так далил териштирип, актап, кара деп чечим кабыл алып жүрүңүз. Өткүрбек Жамшитовду президент прокурорлук кызматка сунуштап жатканда аны кесипкөй, тажрыйбалуу адис катары сыпаттаган. Бирок баш прокурорго нааразы болгондор аз эмес. Бүгүн Ак үйдүн алдында башкы прокуратуранын ишине канааттанбаган жарандар чогулуп, коррупцияга каршы тынчтык митингин өткөрүштү. Нааразылык акциясына чыккандар башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов баштаган бир нече прокурордун отставкасын талап кылган плакаттарды кармап турушту. Митингдин катышуучулары буга чейин бир нече жолу прокуратурага кайрылганын, бирок андан жыйынтык чыкпагандыгынан нааразылыгын билдиришти. Мындан улам мыйзамсыз курулушка жол берилбесин, шаардын прокурору отставкага кетсин, прокуратура парк менен скверди элге кайтарып бер деген тариздеги лозунгдарды көтөрүп чыгышкан. Алардын айтымында башкы прокуратура адамдардын укуктарын коргоо боюнча иш алып барбай, тескерисинче мыйзамсыз иштерди калкалап турат. Митингке чогулгандардын баарынын маселеси прокуратура менен байланышкан. Анда мыйзамсыз куруу, жекеменчик ишканаларына байланыштуу түрдүү окуялар бар. Ак үйдүн алдына чыккандар президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугууну талап кылышты. Сузак районунун 60 жаштан ашкан тургуну Майрам Тешебаева Жалал-Абад облустук сотунун имаратынын алдына 30 октябрда акцияга чыкты. Башына президент Сооронбай Жээнбековдун колуна аргыл жазуусу бар плакаттарды жана башка адамдардын сүрөттөрүн көтөрүп алган Тешебаева сотторго нааразы экендигин айтты. Соттун адилетсиздигинен улам үйүмдөн ажырап көчөдө калды. Адам укугу соттор үчүн оюнчук болсо, мамлекет башчысы буга кайдыгерлик кылбайт деп ойлойм. Сооронбай Жээнбековго кайрылып жатам. Урматтуу президент, карапайым бир эненин ыйын угуп, бир үйүмдү алып берүүгө жардам бериңиз. Жактоочу жогорку соттун судьялары менен тил бириктирип алып, 3,6 миллион сомдук үйүмдү 1020 сомго баалатып, соттон чечим чыгарып саттырып жиберди.
Азыр мен жаңашылган жагдайлар боюнча өз үйүмдү кайтаруу үчүн сотко кайрылып жатам. Сузактын тургуну турак жай талашып, акыркы 9 жылдан бери соттошуп келаткандыгын айтып, соттор тарабынан акыйкат чечим болбой жаткандыгын билдирет. Акцияга чыккан Тешебаева менен жолукканы сот имаратынан эч ким чыккан жок. Талаптарын айткан соң ал плакаттарын жыйыштырып кайра кетти. Камактан чыккан Кыргынбек Самаковдун Биримдик партиясы шайлоого аттанары белгилүү болду. Бул тууралуу Говорит ТВ сайты өздүк булактарына таянып жазып чыкты. Маалыматка ылайык, 2014-жылы түзүлгөн Биримдик бийликтин шайлоого барчу партиясы катары аныкталган. Атүгүл анын курамы жана башында ким тизмени жетектери дагы белгилүү болгон. Кошумчалай кетүүчү жагдайы партия учурда шайлоого катуу даярдыктарды көрүп жатканы жана шайлоо штабынын жетекчиси катары Жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров дайындалгандыгы маалым. Буга чейин социалдык тармак колдонуучулары Төрөбаев Кыргызстан партиясы менен бараарын жазып чыккан. Шайлоого чейин дагы кандай саясий оюндар болору белгисиз. Төрөбай Зулпукаров парламенттеги эң таасирдүү адам. Ал Асылбек Жээнбековдун оң колу деген кептер дагы айтылып жүрөт. Акыркы убактарда киши колдуу болуп каза тапкандар катталууда. Атап айтканда 4 октябрда кытайлык ишкер Мадина кафесинин ээси дайынсыз жоголуп, анын сөөгү бир канча күндөн кийин Кочкор районунда табылган. Ал эми 22 октябрда үйүнөн чыгып кеткен бойдон 39 жаштагы кишинин жансыз денеси 23 октябрь күнү Манас эл аралык аэропортунан табылды. Инвесторду Кочкор районундагы жолдун боюна көмүп салган болсо, аэропорттон жоголгон кишини унаанын багажына бекитип коюшкан. Коомчулуктун үрөйүн учурган бул окуялар боюнча Кыргыз бийлигине, анын ичинен Ички иштер министрлигине сын пикирлер көп айтылууда. Бүгүн Азаттыктын түз эфириндеги талкууда Ички иштер министринин орун басары Мирлан Каныметов каралар Кыргызстанда жок деп кесе айтты. Буга чейин Ички иштер министрлиги министри Кашкар Жунушалиевдин каралар болуп келген, боло бермекчи деп айткандыгы бар. Депутат Мирлан Жээнчороев криминал баш көтөргөндүгүн танбайт. Ал бүгүнкү күндө криминал трансформация болуп саясатка сиңип кеткендигин белгиледи. Бүгүнкү күндө уюшкан кылмыштуу топ бутка бекем турган, трансформацияланган. Бүгүн уюшкан кылмыштуу топ толук бизнес менен саясий чөйрөгө аралашкан. Бүгүн криминалдык структуралар бекем бутка туруп, улуттук чоң уюшулган кылмыштуу топтордун курамына кирген. Эл аралык ООНдун маалыматына ылайык эл аралык наркотрафиктин чоң үлүшүндө биздин уюшкан кылмыштуу топтун коррупцияланган кызматкерлери менен аралашып, ошол мен жаңылбасам 14 миллиард доллар ушул Ош Харок, Кыргызстан, Казакстан, Россиядан барып нары Европага кирген ошо наркотрафиктин баасы бул 14 миллиард доллар. Ошол курамы ушу биздин өлкөлөрдөн өтөт. Бул уюшкан кылмыш топтун чоң каражаттары. Кыргызстанда бүгүнкү күндө уран калдыгы көмүлгөн 92 объект бар. 92 объекттин 60-ы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагында. Бирок уран калдыктары сакталган жайларды зыянсыздандыруу үчүн чет мамлекеттен каржылык колдоо сурап жүргөн өкмөт дагы уран казууга уруксаат берген. Уран казууга каршылыктан жаралган мыйзам 3-окуудан өттү. Урандын адвокаттары менен мыйзам авторларынын талашы алдыдагы сюжетте. Ушул жылдын жаз айында Борбор Азиянын бермеди саналган Ысык көлдөгү Кызыл Омпол деген жерде Орусиянын Юразия компаниясы уран казууну баштап, бүтүндөй Ысык көл облусу жамбаккан туристтик сезон үзгүлтүккө учуруу коркунучу жаралып, Ысык көл дүйнө коомчулугуна ажайып жерлери менен эмес, азапка салчу ооруларды жараткан уран менен атагы чыгуу коркунучу пайда болду. Кыргызстан стоп уран! Кыргызстан стоп уран! Уран жетсин! Уран жетсин! Кооптонгон жергиликтүү тургундар гана эмес, бүтүндөй кыргыз эли көтөрүлүп, өлкөдө массалык митингдер башталган. Биз деген айтпай, бул комиссия мага үйрөтпөгүлө. Бул комиссия айтпай жашырын келди. Элге айтпай жашырын келди. Мага үйрөтпөгүлө. Бул комиссия бүт сатылгандар келди. Элге айтпай, эмнеге элге айтпай?
Elge айтып келиш керек болчу, biz da gelip görmökпүз. O yerde radyasyon fond 200. Akırın emes, akırın emes. Bizdin уже жетпейт, kanımız toktobойт. Уранга каршы митингдер күн санап көбөйүп, элдер жөө жүрүш менен Бишкекке аттана баштаган учурда Жогорку Кеңеш депутаты Алмамбет Шыкмаматов баштаган 5 депутат уран менен Ториде казууга иштетүүгө тыюу салган мыйзам демилгелеп чыгып, бүгүн ал мыйзам 3-окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Анткен менен Кыргызстанда уран казууга көзүн кызарткандар көп. Уран казып кыргыз жерин уулуу заттарга толтурмакчы болгондордун тарапташтары өкмөттөн баштап парламентте дагы бар. Алар уран казылса өлкө бюджетинин тешиги бүтөлөт деп ишенишет. Бул Кара Балтай кен комбинаты 2015 жылдан бери Казакстандан сырье ала албай калгандыктан ушул комбинатка эме кылышкан, инвестициялар кылган 15 миллион доллар. Ошол Кызыломполдогу Россыптарды иштетсе, бир жылда мисалы 1000 тонна уран өндүрсө, ошондо 70 миллион долларга жакын продукция алынмак, андан 500 миллион сомго жакын налог төлөнбөк. Эми бул мыйзам ишке киргенден кийин анда бул жумуштардын баары токтотулат. Бүгүнкү жыйын учурунда депутат Алмамбет Шыкмаматов баштаган мыйзам авторлору уран казуудан жана иштетүүдөн түшкөн каражат түккө арзыбаган салык экенин, ал акча үчүн Кыргызстанда уулуу заттардын калдыктарын топтоо эч кандай акылга сыйбастыгын билдиришти. Хвостохранителерди биз өзүбүз күчүбүз жетпей дүйнөдөн бүт жактан акча сурап атабыз. Азыр бул жерде бизге келип акылдуу болуп экономиканы үйрөтөсүңөр. Бүт дүйнө экология менен күрөшүп атат. Кыргызстан биз жаңы технологиялар менен иштесек болот дейсиңер. Кайсы технология менен? 50 жыл мурда неге жабылды эле бул? Бүгүн 50 жыл өткөндөн кийин дагы ошонун азабын чегип атабыз. Экономиканы башка жактан издегиле. Бүгүн бизге акылдуу болуп, экономиканы жакшы өзүңөр түшүнүп алгыла. Бул жерде экономикага зыян келип атат, инвесторлорго зыян келип атат, ишканалар жабылып атат дегенди силер башка жактан издегиле. Бул такыр туура эмес. Уран деген бул адамзатка каршы экенин кантип түшүнбөйсүңөр? 50 жылдан бери азабын тарткан дагы Кыргыз мамлекети азабын тартсын деп атасыңарбы? Ойлонуп, эки жакты карап, өзүңөрдү кичине эмеңерди ой жүгүртүп алып, анан кийин ошондой кыйын экенсиңер, кесе эл чыкканда, эл митинг кылганда каякта жүрдүңөр эле? Эми бүгүн келип алып, бизге үйрөтөсүңөр. Эсиңер барда этеңерди жыйгыла. Уят болуп каласыңар. Өкмөт элдин сүрүнөн коркуп уранга тыюу салган мыйзамды колдоп жатканы менен тармактык чиновниктери, айрым депутаттар ачык да тымызында уран казууну жана иштетүүнү колдошууда. Мен дагы бир жолу айтам, ар дайым айтып келемин, уран, торий биздин биосфералык экозоналарда иштешпешине мен макулмун. Бирок жалпы территорияда, жалпы Кыргызстанда иштебесин деп баарына запрет коюп коюш бул канчалык туура? Эгерде бардык технологияларды сактап, эгерде тиешелүү төлөмдөрүн төлөп берип атса, биз эмне үчүн жок дешибиз керек? Бул жерде мына сөз болуп атат, өкмөттүн өкүлдөрү адвокат болуп атат. Эми өкмөттүн өкүлдөрү керек болсо ар бир ишкерге адвокат болушуңар керек да. Ошону унчукпай отурбастан. Мына азыр сиз айтып атасыз, жалпысынан негизинен өкмөт бул маселени колдойт деп. Азыр сиздин сөзүңүз эртең миллиондогон мына сот териштирүүлөр башталса, миллиондогон зыян тартылышы мүмкүн. Ал эмесе мына биз депутатский корпус бул маселени мыйзамдуу түрдө эмес, мына жоопкерчиликти өкмөткө берсек, эгерде ошол чындап эле зыян көп болсо, өкмөт жооп берсин, уруксат берген үчүн. А эгерде зыяны болбосо, өкмөт ошол мындан кийинки келе турган ишкерлерге, компанияларга мыйзамдуу түрдө уруксаттарын берсин, көзөмөлүн катуу жүргүзсүн. Уран казууну тымызын колдоп жаткан өкмөт мүчөлөрүн жана айрым депутаттарды мыйзам авторлору эл алдында ала тоонун жаратылышынын келечек муунун алдында эстери барда этегин жыюуну талап кылышты. Айтып атпайсызбы, ал заводдон түшкөн салык эмне болот деп. Ал заводдон мамлекетке канча салык түшөт?
Мына айткылачы, уранды Казакстандан алып келип ушул жерде иштеткенде мамлекетке канча пайда акчалар келип атат? Мизер, жок, почти эчтеке жок. А зыяны канча болуп атат? Бир хвостохранилище 150-100 жылга чейин кетпейт экен. Биз мамлекеттен хвостохранилищеларды кармап туруш үчүн жылына 10 миллиондогон сом сарптап атабыз. Тескерисинче экономикага зыян келтирип атпайбызбы? Хвостохранилищеларды жылына кармап турганга. Мына МЧС айтсын. Жылына хвостохранилищени сакташ үчүн бюджеттен канча акча сурап атабыз? Эл аралык уюмдардан канча акча сурап атабыз? Хвостохранилище жарылып кетсе, кырылып калабыз деп коркуп. А кайра урандап келип экономиканы көтөрөлү, 150 киши иштеп атат деп мындай экономиканы бетке кармап атабыз да. Мына жогоруда айтып атасыздар, бизнести коргоо, бизнес бул жерден өздөрүнүн капиталын алып келип салып, жабыркашы мүмкүн, соттошу мүмкүн деп. Бирок силерге сураныш ушу уран казууну бизнес менен аралаштырбасаңар, урандын зыянын баарыбыз билебиз. Текшерүүчү органдар, салык кызматы, АКС, Финполиция бизнести барып мунтуп атканда карап турасыздар дагы, уран казгандарга болуш каласыздар. Бул урандын зыянын биздин кийин урпактарыбыз тартышы мүмкүн. Эми уран казууга тыюу салуу боюнча мыйзам 3-окууда добуш берилет. Жазында өткөн бир нече митингтерден кийин өкмөт кендик казганы жаткан Кыргызстандагы Юразия компаниясынын лицензиясын токтоткон. Президент Сооронбай Жээнбеков уран казылбай тургандыгын айткан. Демек бул мыйзамга сөзсүз кол коюш керек. Мен так кесе айтам, Кыргызстанда уран казылбайт. Депутат Төрөбай Зулпукаров саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевты асмандан түш деп сындаган. Чындап эле, бул министр асманда жүрө бергенби, айтор бул тармакта көйгөйлөр көбөйдү. Баткенде облустук оорукананын дарыгерлери жумуштан кетүү тууралуу арыз жазганын Азаттык радиосуна кабарлашты. Дарыгерлердин айтымында мындай кадамга барууга бир топ маселе себеп болду. Алар өз арызында айлык маянанын аздыгы, иштөөгө шарттын жоктугу, милдеттүү медициналык камсыздандыруу мекемесинин жана башка органдардын негизсиз текшерүүлөрүнүн көптүгү сыяктуу ондон ашык себепти көрсөтүшкөн. Ооруканада иштеген 52 медицина кызматкеринин 48 жумуштан кетүү боюнча арыз жазганына бүгүн бир апта болгондугу айтылды. Жетекчилик азырынча арыздарга кол кое элек. Мекеменин администрациясы арыз түшкөндүгүн тастыктап, учурда нааразы кызматкерлер менен сүйлөшүү жүрүп жатканын, маселе чечилип, аларды жумушта алып калуу аракети көрүлүп жаткандыгын белгиледи. Таиландтын Чингмай шаарында Воннит Жирахаро Иенин каттуу миллионер айым киши колдуу болуп, денесин муздаткычка бекитип коюшкан. Бул тууралуу Бангкок Пост басылмасы жазып чыкты. Аталган басылманын жазганы боюнча курулуш тармагында алектенген 58 жаштагы бизнесмен аял 18 октябрдан тарта изделип жаткан. Эжесинин дайынсыз жоголгондугуна байланыштуу иниси полицияга кайрылган. Жирахаро Иенингдин үйүнөн жагымсыз жыт чыккандыктан анын кошуналары полиция чакырып, окуя жерине келген полиция мыкаачылык менен өлтүрүлгөн аялдын жансыз денесин муздаткычтан табышкан. Кийинчерээк милиционер айымдын эсебинен ири өлчөмдө акча каражаты чыгарылып кеткени, ошондой эле анын унаасы жана банктык картасы жоголгондугу белгилүү болгон. Ишкер аялдын өлүмүнө окуя болгондон кийин жок болуп кеткен анын 39 жаштагы Витун Ситабут аттуу досу шектелүүдө. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна келип жетти. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.